бизден бирөөбүз келип сурап же айтып койгон жок. Мыйзамда андай уруксат ала турган жер жок андай. 10 метр кирбейбиз. Кирбеген чакта 5-6 метрден өтөсүңөрбү? 5-6 метр Өтөсүңөр. Биз эмнеге урабыз силердин жерге? Мыйзам боюнча кайрылат. Мыйзам чегинде кылбай атасыңар да силер. Менин апамдын астмасы бар, азыр дышать эте албай ооруп калды. У меня вообще трещина пошла. Мэриянын представительдери айтты, что силер документтер булар Бишкектен бүтүрүп келгендер. Чё убегаешь ты, Стой вот там, давай разговаривай, чё? Деловые вообще все стали. Бежал, да? Сбежал, сука. Сбежал. Извиняюсь. Саламатсыздарбы, Адыл Акжол уулу YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз элдин үнүн коомчулукка жеткирүү үчүн дагы бир чырлуу жерге келип отурабыз. Мында Салиева 48 жана 52 домдун ортосуна, көп кабаттуу үйдүн ортосуна заманбап 14 кабаттуу үй курабыз деген Нурзаман компаниясына жергиликтүү элдер нааразычылыгын айтууда. Эмнеге нааразы экендигин сиздер менен чогуу көрөлү. Биз менен бирге болуңуздар. Раньше архитектор городской Шер был, да? Вот учитываясь, например, сквер у нас раньше это жителям принадлежал. Ими нет уже. Двора нет. У жителей нету, где дети, да, сидят. Но это сквер был как расположен, это создан, да, для вот этих жителей, да, чтобы выходили, отдыхали. В одно время ему закрыли ее, заборы построили, ресторан сделали, да? Нету таких архитекторов правильно, да? Кайсы ресторан? Вот этот. Могу жерде чоң Азыр эми кысып жанакы уплотнение Кимиле болду. Бакеева деген эже, Кимиле. Не, убрали это, убрали. Города строятся. Биз тексттин негизинде азыр мэрияга жазган арызыбыздын копиясын алган эмес экенбиз да. Ушундай эле текст менен мэрияга арыз жазганбыз. Стараюсь, да. Текст ушундай эле. Мэриядан мына результатты алганбыз. Жөн эле неме болсун, пандемияга караштуу токтотулуп турсун деп элечи. Анан бул жерде бир да квартира ыраазы болуп аткан жок бул иштергечи. Бул прокуратурага кетиргенбиз. Bundan жооп ала элекпиз. Анан УКМКга жөнөткөнбүз Дубанаевке. Ушул эле тексттин негизинде Мы уже месяц не можем открыть окна, чтобы... ушул эле жительдердин колу менен Да? Как вот проблема решается. В смысле, бизге кимге барсак, эме жөнүндө, например, циркуляция, отопление, баары бири-бирин үйрөтүп эле, бирок Мына үй 77-жылкы эксплуатациядагы үйлөр. Бул трещина кетет. Силер по-любому котлован куйганыңардан кийин канча бир 10 метр киресиңер жерге, туурабы? 5-6 метр киребиз. 5-6 эмес, 10 киресиңер силер по-любому. Потому что командир байсаңыз 10 метр. Жок, мен билем, түшүнөм да. 10 метр киресиңер. Ал бизге таасирин берет по-любому. 10 метр кирбейбиз. Кирбеген чакта 5-6 метрден өтөсүңөрбү? 5-6 метр киребиз. Өтөсүңөр, туурабы? 5-6 Силер бизди в известность койбодуңар. Койбой эле өзүң билимди кылып атасыңар. Эмнеге? Бизде бардык уруксат кагазы бар. Жок, рухсат кагазыңар силер Бишкектен бүтүрүп келгенсиңер. Эч кандай 200 семья жасайт, 200. Неге сурабайсыңар? Мэриядан келип, мэриянын представительдери айтты, что силер документтер булар Бишкектен бүтүрүп келгендер. Эмне себептен антып айтат? Ошентип айтты. Ош шаарынын уруксат кагазары Ош шаарында бүтөт. Эч кандай Бишкектен бүтүрүп келген, силер эч нерсе кыла албайсыңар деп ушу жанагы атат да, бул жердечи. Силер мыйзам боюнча мына жергиликтүү кылымдардан уруксат алышыңар керек да. Эмне сурабайсыңар? Ошону кана кимден алдыңар? Ким гана ушу? здесь астматики есть, старики вот такие, да? Еле-еле ходят. Если что-нибудь Менин случится, апамдын астмасы бар, азыр дышать эте албай ооруп калды. у меня вообще трещина пошла по Закрытыгын тосуп койдуң abi. Биринчи, экинчи этаж эчтеги көрүнбөйт. Стройка бүткөн ачар гана. Эми ачыкча ачыкча. Бир жыл болсо бир Элдин мнениясы силерге баары бербейт. 20 мына жерде 200 семья жашайт. Неге бирөө сурап койбойсуңар?
жерде уруксат кагаз бере турган ишкана бар. Ошол жактан уруксат кагаздарын алып баштаган жашаган жигиттерден сурабайсыңарбы? Багасын сураган жокмун мен. Неге сурабайсыңар жаныңардан? Мыйзамда андай нерсе. Айтсаңыз, буга чейин эмнеге элдер менен жолугушуу өткөрүп түшүндүрүштөрүн жүргүзгөн эмессиздер? Жок, мыйзамда андай уруксат ала турган жер жок андай. Ошол мыйзамда рахмат, эме кылыңыздар, офиске келиңиздер, офистен такташабыз. Офиске барбайбыз ушу. Жарака кетсем эмне болот? Диплом берет. Офиске барбайбыз. Чё убегаешь ты, Стой вот там, давай разговаривать, чё? Деловые вообще все стали. Сбежал, да? Сбежал? Сбежал, сука. Сбежал. Извиняюсь. Ну так тоже нельзя. Вот смотри, вот она, видишь, стоит какая. Он с утра в 7 часов начинает так, и все, и у нас вся солярка у нас здесь в доме. Это невозможно уже, слушайте. Ну, люди, старики, астматики здесь невозможно сидеть. Столько пыли, столько этой. У меня вот трещина по этому, по потолку пошла. Ну, и вообще, это же тоже надо учитывать. У вас уже трещина пошла? Да, вот можно сейчас зайти посмотреть. Вот можно даже тот дом посмотреть. С улицы трещину видно. Az bu жерде мен жөнүнө сатыр жүрмүн. Жөнүнө сатыр жүрмүн. Мен өзүм ишим керек. Мына жолду ачпаңыздар, мен машина киргизип алам. Машинаны неме автобаза берди. Бизди укпайт. Саат 7-де барбашы. Аны башка жакка Давай, начальник бөлүнүш. Давай, киргизбейбиз, давай. айтайын. Офиске барыңыздар. Ал жерде бар бар. Каярда офис? Офисini билсек. Офиске барбайбыз. Бизге керек, силерге керек өз. Биз эмнеге барабыз силердин офисине? барабыз. Эми мыйзам боюнча кайрылам. Мыйзам чегинде кылбай атасыңар да силер. Мыйзам боюнча бизден Бермеден иштеш керек. Я киргизбейли, Кирбей, жокот машинаны. Бул жерде иштеп аткан кызматкерлер элдерден жолду ачып коюуну өтүнүштү. Анткени деген унаада балким цемент бар эле, бул жака кириш керек деп. Бирок жергиликтүү тургундар уруксат бербегендигине байланыштуу, жетекчисинин келип түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүн талап кылгандыгына байланыштуу машинасы артка кайтты. Стройкасын бизге түшүндүрүү иштерин баштабай эле, эч нерсе айтпай эле баштап алышты. Бизге эртеден кечке тынчтык жок, чаңга буланып калдык. Мен айнектерим бардык ушул тарапка чыгат. Апам астмасы бар апамын. Апам уже дем ала албай, уже ооруп калды. Немени тосуп салды айнектин немесин. Ушу жел келбейт, аба келбейт. Адамдар менен, эл менен түшүндүрүү ишин жүргүзүш керек да, туурабы? Ушул жерде 200 семья жашайт. 200 семьянын көзүнө илбей, биз канча келип, канча начальниктер чакыргыла сүйлөшөлү жакшылап десек, тоготпой эле койду. Эл акчасы болсо булар каалаган жерине барып стройка кылат экен, каалаган тыгылышта стройка кылышат экен. Элди сураган, элдин көйгөйүн сураган эч ким жок. Эл эле кыйналып бүттү. Мен апам, например, 80ге чыгып калган кемпир. Ал мен апама окшогон дагы бул жерде бир 10 чакты кемпир бар. Алар эмне болушат? Эмнеге карыларды ойлобойт? Эмнеге элден эч нерсени сурабайт? Аты жөнүңүздү айтсаңыз? Максутова Адалат. Меня жена заканчивала строительный институт в России, еще при Союзе. Она на это посмотрела все. Говорит, если такие высокоэтажные дома будут строиться, почва может дать толчок, смещение почвы будет. Просто какой-нибудь из этих домов может сойти в сторону. Это во-первых. Во-вторых, марку бетона не соблюдается, арматура очень плохая. Пыль, грязь вот эта вот вся. То, что сейчас они здесь частный дом рушили, ломали, стены падали, дома вот эти сильно вибрировали. У многих соседей дали трещины стены. Были согласны то, что говорили, здесь якобы будет строиться или частный садик, или детская большая площадка. Мы на это были согласны. Но то, что вот такие высокоэтажные дома, 14-12 этажей, это очень сложно будет. Тем более котлован очень маленький будет рыть. 5 метров это очень мало для такого дома. Өтө тар жерге
чоң, өтө чоң үй салынат. 12-14 этаж салынат. Анан ар бир мыйзам боюнча ар бир курулуш жүрүштөн алдын сөзсүз ошо жергиликтүү тургундардан уруксат сураш керек да. Анан бул компания бизден бирөөз келип сурап же айтып койгон жок. Ошол жагынан бул уже мыйзамсыз болуп атат да. Аты жөнүңүздү? Атым Култаев Амантыр. Биз турган жер Салиева 48 4 кабаттуу үйүнүн чырдагы, ал эми биздин аркабызда Салиева 52. Эки көп кабаттуу үйдүн ортосун аралыгын көрүп турасыздар. Ашып барса 30 сотикке жетпеген жер болушу мүмкүн. Бул жерде курулуш иштери жүрүп жаткан, азыр гана токтоду десек болот, бирок көрүп турганыңыздардай жакын карада бул жерден 7-8 метр түшөбү, 10 метр ылдый түшөбү, айтор жерди чукуп баштаса, эки домго тең кооптуу абал жаратчуудай. Сиздер бул жерге эмне курса деп каалайт элеңиздер? Эми мен ушул үй 48 домдун тургунумун. Бул үй 77-жылы эксплуатацияга берилгенден бери жашаймын. Бул үй эскирген уже. Эскиргенине байланыштуу ушул эки үйдүн ортосуна курган 12 этаж туура келбейт, анткени бизге таасирин берет. Анан биз каршы эмеспиз. Курсун, макул бир 5 этаждуу үй курсун. 5 этаж эмес, мисалы бир клиника курсун. Биз ага каршы эмеспиз. Анан эми мына азыр чекеде курулуп аткан үйлөр, алар эч кандай таасири жок. Бош жерге, үйлөрдүн ортосуна курбай кеңири жерге куруп атат да. А буну курганы, булардын курганы туура эмес болот. Приходите в офис. Мы в офис пришли. Мы там будем все. Просто сиздерге жооп бере турган адистерибиз бүгүн жок да. Понедельник күнү юрист чыгат, технический директор чыгат. Мен байланыштырып коюп каалаган сурооңуздардын баардыгын документти көргөзөт, сурооңуздарга жооп берет. Естественно, бир чечимге келгенде обязательно биз жардам беребиз. Мага керек турган специалист бүгүн жумушка чыккан эле. Понедельник күнү эме барып, байланыштырып коюп кашып. Встречаный сдач бар, анан технический директор бар. Бизден бирөөз келип сурап же айтып койгон жок. Мыйзамда андай уруксат ала турган жер жок андай. 10 метр кирбейбиз. Кирбеген чактан 5-6 метрден өтөсүңөрбү? 5-6 метр кирбейбиз. Өтөсүңөр. Биз эмнеге урабыз силердин офисиңерге? Мыйзам боюнча кайрылам. А мыйзамдын чегинде кылбай атасыңар да силер. Менин апамдын астмасы бар, азыр дышать эте албай ооруп калды. У меня вообще трещина пошла. Мэриянын представительдери айтты, что силер документтер булар Бишкектен бүтүрүп келгендер. Чё убегаешь ты, Стой вот там, давай разговаривать, чё?